Aqda da baldarım ile atacak geliriz деп жатыр. Size büyüğüm çok. Ağırdı kayka batıramak gibi. Özüm ağır jakta yaşap Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qandaysыздар, менин Момун Усманбек хандарым. Биз кайрадан Алжардан кайрымдуулук фонду өзүбүздүн ишибизди баштадык. Биз Алжардан кайрымдуулук фонду буга чейин муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам колун сунуп келе жатабыз. Бүгүнкү кезекте Ош областындагы Жылдыз аттуу эжебизге келдик. Биздин кайрылуу видеолорубузду насаатчындык, илим жолу, иман тайпасы, Алжардан деген группалардан көрсөңүздөр болот. Жана биздин отчеттук видеолорду Алжардан группасынан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү кезекте Ош областындагы Жылдыз деген эжеге келдик. Ал эже жолдошу 4 жыл мурун каза болгондугуна байланыштуу 4 баласы менен өзү жалгыз кыйналып кеткендиктен бизге кайрылган. Биз дары-дармекке, кийим-кечек, үйгө керектүү буюмдар жана өзүнүн квартирасына төлөөчү квартплаттын акчасын төлөй албай калып, бизге кайрылган. Колуңуздардан келген жардамды эч качан аябаңыздар. Анткени берген садакаңыздар 1 сом болобу, 10 сом болобу, 100 сом болобу, эч айырмасы жок. Аллах ыраазычылыгы үчүн ошол берген садакаңызды берсеңиз, анда берген садакаңыз сизди 70 баледен сактайт. Assalamu alaikum. Бул жак Жылдыз эже болот. Жолдошу 4 жыл мурун каза болуп калган. Ошого байланыштуу үйгө керектүү буюмдар, кийим-кечек балдарга жана ушул жашаган квартирасына квартплата төлөй албай бизге кайрылган. Кайтып кетсеңиз өзүңүз тааныштырып эже. Мен атым Жылдыз. Жолдошум каза болуп калган. Кочкорго турмушка чыкканмын. Жолдошум өткөн ой 4 жыл жашадым аякта. Ақтан кыйналып бияка келдим. Жашаган үйүбүз жок. Биякта да үйүбүз жок. Балдарым экөө менде экөө аякта калды. Аякта да балдарым үйлө качат келебиз деп жатыр. Сиз үйүм жок. Аларды кайка батырамак деп. Өзүм ар жакта жашап жүрөм. Сам сурап кайрылганмын ушу. Көрүп атасыздар. Жашаган үй квартирасына квартплата 8.000 кен. Ошого 8.000 акча жоктугунан байланыштуу бизге кайрылган. Берген садакаңыздарды эч качан аябаңыздар. Колуңуздардан келген жардамды бериңиздер дейт элем туугандарым. Балдарды көрүп атасыздар. Балдар ушул балдардын келечеги үчүн дагы колуңуздардан келген жардамды аябаңыздар иншаллах. Иншаллах эже болуп сабыр кылыңыз. Балдарыңыз 4 бала дедиңиз, а? 4 менде. Бул жака канча жыл болуп келгениңизге? 3 жыл болуп калды. Бул квартира. Квартира бир кайрым болду. 6,5 болчу. 2 айдан бери 8 болду. Аны пара менен иштейт деп кышкыга кымбаттатып төлөй албай кыйналып атам. Балдарыңыз бары сиздики? Экөө. Экөө меники. Экөө эже небереси.